Саламатсыңарбы балдар? Баарыбыз кыргыз тили сабагына даярданабыз. Бүгүн биз сиздер менен архаизм сөздөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: архаизм сөздөр жөнүндө түшүнүккө ээ болосуңар, текст ичинен архаизм сөздөрдү таап, чечмелей аласыңар. Сөздөрдү орду менен колдонууга үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабактын максаттары баарыбызга түшүнүктүү болгон болсо, жаңы теманы баштайбыз. Архаизмдер колдонуудан биротоло чыгып калган түшүнүктөр болбостон, түшүнүгү бар, аталышы учурга жооп бербестен башкача аталышка ээ болуп калган сөздөр. Мисалга алсак, биз илгери буулум деп колдонуп келген сөздү азыркы учурда кымбат кездеме деген сөз менен алмаштырып колдонобуз. Андан кийин болсо төңкөрүш деген сөздү болсо биз азыркы күндө революция сөзү менен пайдаланып келебиз. Андан кийин мен сиздерге дагы бир нече кызыктуу мисалдарды келтирип кетейин. Мисалы биз илгери самолет сөзүн аэроплан деп колдонгон экенбиз. Андан кийин болсо ушул автобиография сөзүн автобаян, өнөр жай сөзүн болсо өкмөт өнөрү, класс сөзүн сынып деп колдонгон экенбиз. Ал эми орфография түшүнүгүн имла деп пайдаланган экенбиз. Музейди болсо ажайыпкана деп атаган экенбиз. Өзүңөр байкагандай эле бул жакта кызыл тамгалар менен жазылган сөздөрдү азыр биз колдонбойбуз дагы. Бул жакта жашыл тамгалар менен жазылган сөздөр менен орду алмашкан. Баарыбызга бүгүнкү тема түшүнүктүү болгон болсо, окуу китебибизди ачып, ал жерден дагы өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды дептерибизге жазып алсак болот, урматтуу окуучулар. Жазып бүткөн болгон болсоңор, эми бүгүнкү өткөн темабызды биз көнүгүү иштөө аркылуу бышыктайбыз. 204 көнүгүүнү карайбыз. Текстти окугула. Бүгүнкү күндө колдонулбаган сөздөрдү таап, дептериңерге жазгыла дейт. Демек баарыбыз текст менен таанышып чыгып, бүгүнкү күндө колдонулбаган сөздөрдү таап, аны дептерибизге жазабыз. Андан кийинки көнүгүү болсо 206 көнүгүү. Төмөнкү сөздөргө сүйлөм түзгүлө. Бул жерде сиздерге бир нече сөздөр берилген. Ошолорду катыштырып сүйлөм түзүүгө аракет кыласыңар. Андан кийинки көнүгүү 209 көнүгүү. Манас эпосунан эскирген сөздөрдү таап, 10 сөз жазып келгиле. Маанисин сөздүктөн карагыла дейт. Демек Манас эпосунан мисал жазып келеткенбиз дагы, анын маанисин чечмелегенге дагы аракет кылат экенбиз. Бүгүнкү тема баарыбызга түшүнүктүү болгон болсо, көнүгүүлөрдү аткарып, мага жөнөткүлө. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта болгула, урматтуу окуучулар.